Материалдардын өзүнүн айлыгы 500 миң. Пленка сериш 2 миңден башталат. Уруксат бар да туурабы? Уруксат жокпу? Бизде мындай изгип болот. Сөзсүз мына жакын келсең, мына жака сөзсүз кириш керек пленкачы. Пленканы 5 айдан бери туугандар бир тиң пайда көрө элекмин 5 айдан бери. Только эле өзүн жаап жүрөт. Корейский машиналарга, китайский машиналарга, почти көп эле машиналарга уже запчастьтарды алып келип койдук. Бул жерде качество баары башкача. Ошон үчүн Кашиковскийден кааларына Кашиковскийни алуу арзан, бирок 2-3 айдан кийин уже баягы арзандан аш татбайт дегендей 2-3 айдан кийин өкүнөсүң. Кызыл желеги. Жаңы желек. Ассаламу алейкум замандаштар. Мына алаганатты көрдүңөрбү, алаганатты? Машинаңарды не кылып таштагансың деп сүйлөгөндөр. Неге bunday свет болуп калганын силерге айтам бир сыйра. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер Ступинский проезд 5тесиздер. Бул жерде вот мен аклейка иштетем, билесиздер. Машинага тиешелүү, таксиге тиешелүү любой аклейка, белый, желтый, тонировка, черный крыша. Ушул жөнүндө бир полноценный бир ролик кылып коеюн деп бүгүн чечтим. Себеби бир видеонун арасына кысара өтүп кетем, бирок ичи кандай жаралган, кандай условия бар, кайсы материалдан аяктан алабыз, ошол жөнүндө вообще айта элекпиз, туурабы? Ошол жөнүндө бир сыйра айтып коеюн. Мына машинаны көрүп атасыңар. Бул ушул жерден тонировка болгон, тонировкасын жаңыртып, белый матовый пленка болгон, өзүнүн белый ак болгон. Матовый пленка болгондо бир 2-3 ай болгон эле. Кече мына эшиктер кичине мына окшоп сырылып калган экен, мындай болупчу. Мындай болуп тееп кетет да. Мойкада кайра жууй берсекчи, мисалы биз күнүнө бүгүн жаман погода күн 2-3төн жууйдук да. Бир жолу мойкага киргизесиң, бирөө жууп берет. Кийинкиси уже неме болуп кетет да. Сама мойкада жууй бересиң тез-тез. Машина 2 күн жаттым эле, мастер таппай бузулуп жаткан. Аз оңдоп алып келдим. Жабыштырып койгула десем, мына башка свет чыгып калды. Силерге камерада жакшы көрүнбөшү мүмкүн, бирок отличается, кадимгидей отличается да. Эми буну азыр мына мен фотоконтроль өтсөм, мени блок кылып коюшу мүмкүн. Толук бул вариант бар да. Сен фотоконтролдо баары жасай албайсың. Эми буну сырытып туруп, кайра башынан жөнөкөй акка же немеге матовый пленкага жабыштырам да. Пленка сырыш 2 миңден башталат. Эми 8 миңден башталат. Пленка сырыш 8 миңден башталат туугандар. 2 миңден эмес. О 2 миңден тыгылып кетпесин. Анан пленканы сыйрганда машинаңар жок дегенде 1-2 күн сервисте алып келет. Ол келип эле силер күтүп отургандан толук жок. Башка ишиңер барбы? Таштап коюп кеткиле. Бул 8 күндө сыйрып, наклейкасын жууп чыгыш керек. Вот тырнактын эле шору агач. Эми пленка туугандар. Вот на пленканы эң арзан кылат, эң арзан жерден алат дейт да, мисалычы. Любой аклейка алган жерлер ошо бир эле складтан алат, мен түшүнүгүм. Бир эле склад. Ошол бүт бир эле склад. Биздики кымбат, биздики оригинал эмес. Бир склад бар. Эми аны пленка алгандар билет. Ошол жерден айрде тизип койгон фура менен келет. Ошол жерден алып келебиз. Бул баягы рекламный щиттен эле пленкасы именно машина үчүн чыккан пленка эмес буну. Биздики оригинал, биздики качественный деген сөз бул куру сөз туугандар. Качественный пленкалар бар. Бирок алардын пленкасында силер жок дегенде 70-80 акча кетиресиң. Ол башка уровеньдеги пленка. Вот таксинин пленкасы ушулар. Яркий желтый, бул матовый желтый, бул лимон экен, бул болсо обычный эле желтый. Пленка желтый. Желтыйдан баштайын, желтыйдан баштасам, белыйдан баштайын, основной эле белый го. Белыйда вот менин матовыйым турат. Жалгыз мен иштетем муну. Менин матовыйым бу. Менин матовыйма? Бул меники экен, менин матовыйым деп жатат. Менин матовыйым мына. Мына көрдүңөрбү? Матовый. Бул мындай яркий свет эмес, мындай матовый пленка. Буну мен жабыштыргам, ошодо мен жатат, эч ким жабыштыра элек. Матовыйды лучше не рекомендую туугандар. Май колгармен кармаса, машинаны бирөө сервиске келгенде. Ол обычный мойкада кетпейт матовый пленка. Бирок базар жок, сонун көрдүм. Витке сонун чыгат. Белый экономдор туугандар. Бизде Госпаласа менен эконом бар го, Солярис, Кияри, эконом класстагы машиналар. Экономго түшүп калган машиналар деп эсептөбөгүлө. Эконом класстагы машиналар Солярис, Киярио, жанагы Пололор 14 миң. Госпаласасы менен 14 миң. Госпаласа отдельный эмес, госпаласасы менен 14 миң болот. Госпаласа по-любому керек да, туурабы? Комфорттор, бул комфорт класстан баштап, Шкода Октавиядан баштап булар 15 миң. Госпаласасы менен 15 миң. Эми неме көтөлү? Желтыйга. Желтыйга түшсөк, ушул эле ценникке эми желтый болсо, экономдор мисалы 15 миң болсо, мисалы эконом 14 миң белый болсо, желтый 15 миң болот. Эконом себеби на пленка, желтый пленка. Мынага караганда бир аз кымбат келет. Биз кымбат алабыз да, ушундай кымбат сатылат. Үстүнө эле 1000 сомдон кошулат. Комфорт болсо, естественно, белый 15 болсо, комфорт 16 миң болот.
сырышты айттык, сырыш 8000, бул отдельный ценник. Эми мына пленка бар. Ушул пленканын бардыгы бир жерден алынат, бардыгы бир жерден алынат. Мен башка жерде сатканын билбейм. Биз издеп жүрүп акыры биз саткан жерден тапканбыз, ошол жерден алынат. Бул черный крышаныкы. Эгер черный крыша мынал стойкасы жок, өзү болсо, черный крыша. Бул канча? 3000, 2000. Черный крыша өзү 2000. Стойкачы? Стойка тоже 2000. Стойка, значит, 4000 болот экен стойкасы менен. Бирок лучше туугандарды крышаны өзүнө кылыш керек. Негизичи. Стойканы көп кылат, стойканы бетин жооган бир гайга попал болуп калсаңар, бул стойка бул как бы бул жагынан тиешелүү нерсе да. Ошон үчүн булга зыян тийиши мүмкүн, силерге сайылышы мүмкүн. Неге бул жагың черный деп, лучше мынаны эле кылып койгула, эгер вид кылам десеңер. Тонировка туугандар. Вот немек тонировка. Сырт ичине кичине көрүнгөнү менен сыртынан көрүнбөйт. Вообще ичинде машина адам бары жок көрүнбөйт. Бул 2000ден башталат, машина классынан башталат, 2000ден башталат. Экономдор иши 2000ден ушундай башталат. Тонировщик туугандар профессионал бар, өтө сонун кылат. Бул ошол тонировка мына кыркып, немеңерди чыгарып, как положено кылыш керек. Мына номерлер бул номерлер. Номерлерди биз сатып алып келебиз, өзүбүз жасабайбыз. Себеби жасаганда бир аз салтуура кылып коюш мүмкүн. Өтө сатып профессионалдардан сатып алып келебиз номерлерди. Бул болсо обезжириватель полностью машинаны сыйраганда, неге машинаны 2 күнгө таштап кетесиңер деп атам сыйрагандачы. Сыйраганда по-любому хоть жаңы наклейка, эски наклейка неме калып кетет, клейчи. Аны жууп чыгыш керек, 1-2 сыйра жууш керек, күтөсүң, анан койгандан кийин кайра жууйсуң, өзүнчө бол жаман мелочи ачыгын айтайын. Вот сыйраган балдын тырнагына дем күч бериш керек. Бирөөнүн тырнагы вообще эмнеден колун чыгат, башка болуп келип бериш керек дагычы. Вот бул болсо обычный эле баягы передний немелерге кыла турган. Ошонуку переднийдик, анын алсыңы лобовой неме, пассажирский, водительский неме кыла турган. Буга уруксат бар да турабы? Уруксат жокпу? Уруксат жокпу буга? Анан болбой эле жабышырып атышабы? Бирок айтасыңар да уруксат жок деп. Ошол. Анан туугандар любой машинаны келип сыйрытканыңарда сөз айтышыңар керек. Же мына сурайт, краскаланган жери барбы, жокпу депчи. Эгер краскаланган жери болсо, үстүндөгү лак сыйрыганда пленка алып кетип калат. Краскасын, лакты красканы ошо алып чыгып кетип калат. Ошону эстегил, анан кийин өлтүрүпсүңөр ана мына дебей деген мына неме болду ошондой биздечи. Өзүң машинаны краскалануу экен го десең, буну краскаланса ошонусу чыгарбай кылса болобу деп айтып сүйлөнүшөт. Жок, пленка жабышылган пленка кайра лакты чыгып кетет. Себеби менин машинамда дагы артканкы немеде краскаланган жери бар экен. Өгүн эле ошол полный эмне капталын кылып салып алып десем, краскаланган жери бар экен, булактап кетти. Анан кийин ушуну кусок кылып койдук дейт. Бул болбогон нерсе экен. Значит, кусок кылсаң, по-любому светоотвечать этип коет экен. Ошол. Мына бул Москвич мисалы. Бул таксопарктыкы, менде бир 50 машина кылып бердик. Таксопарк. Полный желтый туугандар. Бизде желтый пленканы жөнүнө сыйрып койбойт. Жөнүнө жабышырып койбойт. Бизде мына айнектерди чыгарып, мыналарды чыгарыш керек. Буну пленка кылып, дайрдап алгандан кийин пленка кылып оңой эле. Мыналарды эшиктерди чыгарып, мыналарды чыгарып, кайсы мыналарды чыгарып полностью. Обшивкаларды чыгарып, ошоларды кайра кадаш эле тол убакыт алат да. Так жабышырып койсоң, дайрдап алсаң, шап эле жабышып таштайт. Анан бизде сөзсүз туугандар. Бизде мындай изгип болот. Сөзсүз мына жакын келсең, мына жака сөзсүз кидиш керек пленкачы. Көбүнүкү жүрөт го, мына тартылып кеткени. Тартылып кетпеш үчүн бул кичине мындай ийилиш керек буяка. Ийилгенде тартылып кетпейт. Анан кийин келип алып нерден кылдым, андай кылдым эле деп айтып жалып кылат да, мисалы. Ошон үчүн жабыштырганда сөз айткыла, любой жерге барсаңар дагы мындай ийип жака киргизсеңер, ушу тартылганда дагы ошол бир запас типа запасный вариант деп коет. Тартылганда ушу тартылат. Себеби пленка жабыштырганда сөз неме кылат да. Ошол туугандар, бул жерде ошол тонировка, сухой туман болот. Эгер силер полный машинаны сыйрытып, кайра апклейка кылдырсаң болсоңор, силерге сухой туман бонус катары кете берет. Аны эстеткиле сөз. Бонус сухой туман кылдырып айттыңар эле деп койсоң, сухой туман кылып берет. Сухой туманда да мындай түрлөр бар, мына. Көрдүңөрбү? Сухой туман кандай түрлөрүн тандайсыңар, силерге келтирип берет. Бул болсо серый болтый. Госпаласа өзү негизи госпаласа 2,5 миңден. 2,5 миңденби? 2000би? Мен башка жердин сендиктерин көрүп алып эле. Бизде госпаласа туугандар 2000, көп жерде 2,5 миң экен. Бренд болсо 1,5 миң. Бренд, любой бренд 1,5 миң. Эгер машинага таптаза болуп келсе, сыйрыш керек болсо, ана жерде сүйлөшөсүңөр, канча сыйрылат, эмне болуп сыйрылат. Негизи
ысқа қойып тұрып өзіңе сыйдырып келсең болады негізі, бірақ ошонсе деле сыйдырганда клей калып кетет, клейди жууш керек. Мындай обезжиривателер бар. Ошолор бу мына. Ушул түтпөйт да, ушул жаман кымбат. Ушул түтпөйт. Мына өзү пленканы иштеткенде айтып көп ойлойт экен да, мисалы, о, сен пленка иштетип акчаны неме кылып атасың деп. Пленканы 5 айдан бери туугандар бир тиң пайда көрө элекпин 5 айдан бери. Только эле өзүн жаап жүрөт. Бу жерде мастерлер бизде немеге процент иштебейт. Себеби процент иштегенде мастерлер халтура кылышат. Эптеп машинаны бүтүрүп эле кетип чыгармай болот да. Жана бизде айлыкка иштешет. Бул күндө бир машинаны бүтүрөбү, 2 машинаны бүтүрөбү, келген клиент наразы болуп кетпеш керек деген принцип менен иштетебиз да, мисалы. Келген клиент кайра наразы болуп кетпеш керек. Келген клиент кайра дагы башка бирөөлөр айтып чакырыш керек деген принцип менен иштетебиз. Ошон үчүн келгенде силерде неме болуп калышы мүмкүн. Келгенде сөзсүз мындай машиналарды узараак кылып калыш мүмкүн. Себеби булар качественный кылып бериш керек, силер кайра наразы болуп кетпеш керек. Мастерлер вообще 3 жыл, 4 жылдан бери бир жерде иштеп, кээ бир мына бир мастер бар, бул вообще бул өзү аклек ачып иштеп жүргөн бала. Мастерлерге базар жок. 2 мастер, 2 неме иштейт. 2 помощник, анан бир администратор. То есть мастерлердин өзүнүн айлыгы 500 миң. Аренданы материалды кошкондо 800 миң акча алып кеткен. Биз плюска чыгыш үчүн. Башында ачканда бир 2-3 ай наоборот 200-300 миң кошуп аттык жабыш үчүнчү. Азыр секин өзүнө чыгып, уже баякыл өзүнүн расходун өзү жабып баштаган убакыт жеңил эле жетип калдык. Дагы чыдап иштете берсек, Кудай калса 2-3 айдан кийин может пайда көрөтүбүз, может 4-5 айдан көрөтүбүз. Бул Кудайдын бешине жазылган. Ушундай туугандар, машина боюнча комментарий жазып койгула. Бул не деген пленка, бул не деген мына неме? Кусокту карасаң, мына келсең. Мына карагылачы, мына кусок болуп сырыганда эмаль лак кетип калыптыр, анан коркуп турам. Мындай кылып койдук. Мына жер пол краска болуп калышы мүмкүн. Мындай болуп калышы мүмкүн, же мына жер краска болушу мүмкүн. Мен алып атканда краскасы жок деп айтылган да, бирокчу. Ушундай. Любой машина сыйраганда сюрприздер чыгат. Эми мына свет баштагы бар. Азыр буну сыйрытып, өзүнүн светин көрөлү, капкара, аппак деген. Сыйрытып лак чыкса чыксын, көрөбүз. Или глянцевый кылабыз сыйдаңдан, или кайра эле матовыйды кылабыз. Себеби матовый өтө сонун көрүнөт да, аппак болуп. Бирок матовыйдын ушул май кармаганы жаман. Мына бул таксырды мен бир видеода көрүп калсаң керек, эсиңерде болсо 2-3 ай мурун Kia Rio X-Line чыккан. 13 а? 13. Общий стоимость 2 миллион канча болуп кетти эле? 310 миң. 2 миллион 310 миң болуп кеткенде комментарий деген тыгылып кеткен. Ошол бала мына. Өзү бул мына жерде аз кое отур, сүйлөбөй. Ата буну сүйлөгөндөн кийин токтотуш кыйын. Бул өзү мынерге сервис ачып алган. Себеби бунун өзүнүн паркы бар, машина выкупта аренда берет. Мына жерге постоянный клиент болуп жүрөт. Берде билесиңер, бирде эвакуатор сервис, любой нерсеси бар бердечи. Кузовной да ачылган даже туугандар. Кузовной да ачылган. Бүт кузовдун баары ачылат. Өзү сервис ачкан. Бир реклама алып бериңиз дегенден биз сүйлөп кой. Эми сүйлөп койчу өзүң эле реклама. Сенин отделин тартып жүрмөкмүн. Салам алейкум. Менин атым Руслан. Биз жаңы сервис ачтык, Кудай буйрса азыр акциялар болуп атат. Шиномонтаж, в основном шиномонтажга келип атышат, ходовка, май, китайский машиналарга запчастьтар бар по наличию. Корейский машиналарга, китайский машиналарга, почти көп эле машиналарга уже запчастьтарды алып келип койдук. Авторуска барып, базарга барып издемей жок. Бизде адан да бир аз кичине арзаныраак чыгып атат. Базардага караганда, авторуска караганда адан да арзаныраак кылып коюп атабыз да азыр. Ошондой бир туугандарым келе бергиле. Кудай буйрса. Адрес Ступинский проезд 15. Могу рядтардын баарына любойуна кирип келе бересиңер. Руслан десек табат. Руслан, Байсал, Азиз байке, Тыныбек байке, мастерим. Мен өзүм мастерим. Сен немеде депутаттар да сүйлөй баштадың уже. Майын кылып. Мына как она есть сүйлөсөң Руслан Туган, немени көрөлү? Кузовнойду. Туугандар. Мурда аклейка ушул жакта иштечү да, анан өтө чоң ичи. Аклейканын бир эле бурчу иштеп атты, бирок кийин кузовной кылып койду. Азыр кузовной болуп иштеп атат туугандар. Машина көрүп атасыңарбы? Мынакта Polo турат, мынакта Mitsubishi турат, анан да бир Cherry Tiggo Черный турат. Мына жакта болсо орустар болсо неме кылат? Бул неме кылышат бул орустарга аренда алып алган. Мына бул уголоктучу радиатор ремонт кылышат. Не иш кылышат именно билбейм, радиатор ремонт кылышат. Вот буяк кузовной туугандар. Ичкеринде кузовной, кирбей эле кол, ичи чаң экен.
О, ичкерide турат комната. Ал жака кирип алып краска кылышат, красканын отдельный. А мына жерде полный кузовной, ошо краскага даярдай турган жер ушул жер. Ушул. Ева коврик сервис жакта. Бул жерде мен неге реклама кыла бербейм туугандар? Бул жердин өзүнүн клиенттери жетиштүү. Любой ишти кыла берет. Азыр биз мага бу жерде просто эле интерес, бу жерде Ева коврик ушул жерде жайгашкан. Ева коврикке чыгалы, Ева коврик. Паястан. Эконом, значит, 2400 экен. Любой машина, любой неме. Эконом класстагы машиналар. Комфорттон баштап уже баякыл 7 орунду эсептебейбиз. Вот обычный эле 4 месталуу комфортторго 2500 экен, 100 сом кымбат экен. Так что белгилүү, вот Ева ковриктин любой бар туугана. Любой цвет, любой каприз, любой мындай джип, любой цвет деп коет. Бул башка цвет кыласаң, бул башка цвет кыласаң. Мына ийип берет каласаңар. Мага ийбей десеңер, ийбейт. Мындай липучкаларын көрдүңөрбү? Мына липучканы көрдүңбү? Көп жерлерде мисалы 2 жерге липучка коет, бул жерде мына 4-өнү коет. Жабыштырат кетет. Анан ушуну мисалы Кашуховскийде 2000ден эле деп аласыңар да, тоондар. Кашуховский арзан болгон менен качество начар. Мына нормально отурат башында жаңы алгандачы. Бирок кийин машинаңар печке кылып неме ковриктер ысыганда, кичинелип кетет. Ковриңер кичинелип кетет да, өзүнүн баякыл биринчи размерин жоготуп коет. А бул жерде кандай салдыңар, ошол боюнча жүрүш керек бул, ушундай. Ушул туугандар, бул жерде качество баары башка жаңы. Ошон үчүн Кашуховскийден кааларсаңар Кашуховскийни алгыла арзан, бирок 2-3 айдан кийин уже баякыл арзандын аштатпайт дегендей, 2 айдан кийин өкүнөсүңөр. Так что вот келгиле. Джиптерди көрдүңөр. Бул машинка, бул да машинка. А бул жерде коюп алып өзү баякыл кээ бир машиналар келип калган, алдын ала заказ бергенде неме калат. Бул көбүнчө Авито, Савитодон да иштейт. Вот YouTube'да дале келсеңер болот. Вот. Анан өзүң жасадыңбы? Ана звездочканы. А? Кыргыз желегиби? Жаңы желек. Дагы таганса фантазияң таганса иштетпепсиң да. Мындай го биз азыр волна, волна эмес элесиз, да? Волна эмес азыр. Всё, атты ким тартты? Мен. Нормально. Мен деле убагында сүрөт тартып Олимпиадага чейин барганмын. Бирок мында тарта алчу эмесмин. Нормально. Красавчик. Ушул туугандар, ушу мен видео аяктады. Көрдүңөр, машина Ева неме оклейка боюнча полный немен информацияны бердим, кузовнойду тоже бердим. Кузовной туугандар бар бир номерин коюп коем, ошого чалсаңар, ар ким өзү жооп берет. Мен булардын баарынын сендигин билбейм, даже оклейканын сендигин дагы 2 сыйра сурап атып билдим. Себеби мен бул иштен башка толгон токой иштерим бар. Мен булардын баарын эстегенде мен башка компьютер эмес. Даже вот Ева ковриктин сендиктерин толук билбейм. Бунун да номерин коюп коем. Ар кимине өзүнө чалгыла. Вот автосервистин номери, буга өзүнчө чалып өзүнө сүйлөшкүлө. Менен вообще сурабагыла. Мен өзүмдүн телефон номерин зорго жатка билем туугандар. Так что ошол. Түшүндүңөр да, телефон номерин зорго жатка билем. Вот башканыкын вообще эстеш мен память начар. Меники бүт блокнот коюп алгам ушундай. Ийгилик туугандар, келсеңер ушул жерде полностью ишен кылып келсеңер болот. Кудай кааласа 5-майдан баштап техосмотр, диагноз карта жасаган киши кыздан кетип калган, ол келсе, дальше келе берсең болот. Азыр техосмотрга барып келбегиле, азыр жабык. 5-майда ачылат ал. Ушундай.